Азимбек Бекназаровдун мурда берген интервьюсу Мадымаровга каршы иштетилип жатканы айтылды. Эдил Байсалов мурдагы санарип министрин сынга алды. Санкт-Петербургда кыргыз жаранына ок чыгарган шектүү кармалды. Бишкекте дагы 3 мектеп карантинге жабылды. Эпидемиологиялык кырдаалдан улам той аштарга чектөө кирди. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов буга чейинки бийликтин тушунда санариптештирүү тууралуу убадалар берилгени менен иш жүргөн эместигин билдирди. Өкмөт өкүлү бул тууралуу жогорку кеңештин жыйынында Дастан Бекишевдин сын дооматына жооп берип жатып айтты. Парламент ушул тушта санарип өнүктүрүү министри кызматына Талантбек Имановдун талапкерлигин карап жатат. Иманов министрдин милдетин аткаруучу болуп, ушул айдын башында дайындалган жана коомчулукта IT тармагында тиешеси жок адамдын келгени талаш талкууну жараткан. Ал буга чейин Дастан заводунда Газпром нефть Азия ишканасында эмгектенген. Журналисттер Имановдун Кыргызстандагы энергетика тармагындагы коррупцияга байланыштуу аты аталгандыгын Алексей Ширшов менен жакындыгы болгондугун иликтеп чыгышкан. Маалыматтарга караганда Иманов 2010-жылга чейин Ширшовдун айдоочусу жана жан сакчысы болгон. Апрель ыңкылабынан соң Ширшов өлкөдөн качып кеткен. Учурда анын үйүндө жашап жүргөнү дагы айтылган. Талантбек Иманов мындай маалыматтарга комментарий берелек. Я думаю, что министерство в первую очередь должно облегчить жизнь граждан. Получение государственных услуг в одном месте. Когда человек подает документы на получение справки о несудимости через интернет, но потом едет за справкой, это ли цифровизация? Когда человек хочет получить справку об отсутствии налоговой задолженности и ходит по кабинетам в налоговой службе, туда-сюда, это что, цифровизация? Не цифровизация. Когда у гражданина он потерял справку о том, что квартира это его собственность, а эта справка в единственном экземпляре есть у госоргана, она не хочет его сделать электронным и признать электронную версию. Это ли цифровизация? Ему говорят, в суд иди подавай. Это же не цифровизация. Вот чем вы должны заниматься в первую очередь. Или президент подписал налоговый кодекс, который никто не может найти. И это ли цифровизация? Вы должны облегчить услуги. Вот пришел человек в один госорган, все, он там должен все справки получать и так далее. Кибербезопасность, все правильно вы говорите. Но граждан больше всего волнует вот это, то, что очереди сейчас. Пойдемте в любой налоговый орган. В любое место, где выдают справки. Везде посредники стоят там, очереди, толпы, люди кашляют там, нервничают. Вы должны вот эти проблемы решать. План, программа людей не интересует. Люди хотят экономить свое собственное время. Они приходят, целый день тратят на то, чтобы получить справку. Уважаемый Дастан Далабаевич, это Эдиль Байсалов вам хочет ответить. Извините, пожалуйста, мы очень хорошо знаем все эти проблемы. Мы очень хорошо знаем эти проблемы, Дастан Далабаевич. Но здесь сотрясать воздухом, вот вам, тому человеку, который здесь 10 лет в этом зале сидел и был в составе правящей партии, и аплодировал здесь всем людям, которые обещали цифровизацию, мы точно в таком же состоянии сейчас находимся и говорим, оказывается, у нас цифровизация была на букву «С». Очень было много лозунгов, докладов, программ, кыркадам и так далее. И мы сейчас обнаруживаем все вместе, что оказалось, что все страны, все соседи, мы не говорим про развитые государства, все наше окружение давным-давно ушло вперед, уважаемый Дастан Далабаевич. И все вышеперечисленное, мы сейчас с этим разбираемся и решаем. Не на словах, а на деле. Пришел новый президент, и все это делает, в его программе все это есть. Уважаемый Дастан Далабаевич, дайте, пожалуйста, время новому правительству, новому министру с этим разобраться. Мы действительно знаем, проблемы в 100 раз хуже, чем вы описываете.
Мы со всем этим разберемся в течение года, 2-3 лет. Мы вам покажем результат. 30 секунд берейін. 6-шы микрофон. Процедура. Менің атыма тийиштүү болгондон кийин мен жоопду бербесем болбойт да. Вот Эдил Жолдубаевич же говорит, аплодировали здесь, в партии власти находились. Между прочим, я инициировал законопроект об отмене справки о несудимости, который так и не был принят. Инициировал много инициатив, и я не аплодировал. С 2018 года мы только видим, что вы аплодируете, наоборот, для того, чтобы получить какую-то должность. И я хотел бы вас попросить не переходить на личности. Когда идет конкретный вопрос, я обозначаю проблему, вы сами понимаете, я депутат Джоркинеши, я не могу пойти вместо вас решить эту проблему. Вы прекрасно понимаете полномочия и функции депутата, и функции кабинета министров, и при этом вы говорите, вы просто сотрясаете воздух. Обозначить проблему как депутат Джоркинеши я обязан, я что должен? Молчать и говорить, вот так это хорошо, что ли? Поэтому я буду об этом говорить. И я прошу еще раз вас, на личности не переходить, давайте конкретно и по делу. Я задал вопрос министру цифрового развития, будет ли он решать вот эти проблемы. Ответьте по существу, не надо тут переходить на личность. Кыргызстандын Малайзиядагы элчиси Азимбек Бекназаров Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев менен бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадымаровго кайрылды. Анын видео кайрылуусун уулу Руслан Бекназаров жарыялады. Элчи кайрылуусунда Кыргызстанга кызматтык иш сапарын, анын ичинде июнь окуясы боюнча көрсөтмө берүү үчүн келгендигин билдирди. Адахан Мадымаровго каршы көрсөтмө бергенге келди деген сөздөр туура эмес экендигин билдирген. Кыргызстандын Малайзиядагы элчиси Азимбек Бекназаров 17-18 январда 2010 жылдагы июнь окуясы боюнча башкы прокуратурага сурак берип чыккан. Элчи азаттыкка беттештирүү иши башталгандыгын айткан. Кыргыз-тажик чек арасы боюнча сурак берип жаткан Адахан Мадымаров 18 январда сурактан чыккандан кийин эртең жекеме-жеке жолугушуулар болот экен. Бир азамат Мадымаровго каршы сүйлөп берем деп келген экен деп айткан. Сиздерге кайрылууга бүгүн түнү менен болгон жанагы соцсеттердеги чыгып аткан мен атайын Малайзиядан Мадымаровго каршы көрсөтмө берген кишидей кылып көрсөтүлүп аткан пиар боюнча түшүндүрмө берип коеюн дедим. Салам достор, сиздерге эң керектүү маалыматты бөлүшкүм келип турат. Бул Ансар Групп коммерциялык эмес керектөө кооперативи. Сиз үй алып жатканда сумманын 25%-ын тапсаңыз, бизден 75% болот. Каражатты 6 айдан 7 айга чейинки аралыкта алсаңыздар болот. Ал эми сиз 35% төлөсөңүз, биз 65%ды 3 айдан 4 айга чейин даярдап беребиз. Эгерде сумманын 50%-ын сиз төлөсөңүз, калган 50%-ын бизден 35 күндөн 45 күнгө чейин толук сумманы ала аласыз. Төлөө мөөнөтү 10 жылга чейин. Эми жаңы автоунаа алгысы келгендерге ыңгайлуу шарттар каралган. 35% төлөсөңүз, биз 65%-ын 3 айдан 4 айга чейин даярдап беребиз. 50% төлөсөңүз, биз 50%-ын 35-45 күн аралыгында даяр кылып беребиз. Кызмат акы унаанын баасынан болгону 6% алынат. Төлөө мөөнөтү 3 жылга чейин. Ансар Групп менен өз үйүңүздө бакыт жашоону улантыңыз. Мындан 2 жыл мурда Адахан мырзанын мени элчиликке сатылып кетти деген сөзү боюнча Ак престе видеоконференцияда ага жооп берген айткан сөзүмдү 2 жылдан бери Адаханга каршы саясатта пайдаланып жүрүшөт. Үскүлөп, кескилеп. Эми мына кече күнү ошол YouTube'дагы ошол сөзүңүздү тактап коелу деген тергөөчүлөргө мен макул тактаса тактап коелу деген сөзүмдү кайрадан Адахан мырза дагы бийлиги дагы ошону саясат кылып атат. Мен Малайзиядан Адаханга көрсөтмө берген киши келгендей кылып. Мекендештер, мен ал үчүн келген жокмун. Мени өткөн жылдын декабрь айында Ген прокуратура июнь окуясы боюнча чакырган. Мен бирок ыңгайлуу момент болгондо барам, ошондо сурагыла деп, мына азыр ушул убакка келдим. Мен башка кызматтык иш сапар менен келдим Кыргызстанга. Ошол учурдан пайдаланып мени сурак кылышып атат 3 күндөн бери. Мен Адаханга көрсөтмө берейин деп келген жокмун. Алар мени ушул жердегенде билип, ошол YouTube'дагы 2 жылдан бери ойнотулуп жүргөн нерсени
тактап коелу деди. Эми ошону дагы кайрадан эми тергөө ишинде тактап атат. Урматтуу камчыним, адаханиним. Bir yıl murda Batken okuyasın, oşo çegara sırın saktap argara çıgargan çırыңарды эми тергөөдүн сырын бузуп элдин башынын ордунда чыргыл алып атасыңарбы? Сурак кылганыңда, сурак бергениңдагы мыйзамды сактап, тергөөнүн купуялуулугун сактап, элдин башын оорутпай жөн бербейсиңерби? Жөн жүргүзбейсиңерби? Ал эми мекендештериме кайрылсам, силер туура түшүнгүлөр. Мен эч качан Адаханга каршы көрсөтмө берген жокмун, Адахан үчүн чакырылган да жокмун. Адахан эмне мындай пиарыңды токтот. Өтүнөм силерден. Коррупцияга шек саналып кармалган мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы Адилет Кубанычбековдун бөгөт чарасы 19 январда 1 май райондук сотунда аныкталат деп күтүлүүдө. Бул тууралуу анын жакындары билдиришти. Алар кечээ улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин алдына митингге чыгышкан. Алар Кубанычбековду үй камагына чыгарып берүү талабын коюп жатышат. 30 жылдан бери чиреген системаны оңдошу оңой эмес. 30 жыл калыптанган коррупциялык схемаларды жок кылууга 2 ай жетпейт, 6 ай, 1 жыл убакыт керек. Киши кызматка толук кириши элек. Ал карапайым адам, аскер кызматчысы дагы болгон эмес деди Кубанычбековдун тарапташтары. Орусиянын Санкт-Петербург шаарында унаа оңдогон кыргыз жаранына жергиликтүү тургун ок чыгаргандыгы айтылган. Ал ооруканага түшкөн. Кыргыз өлкөсүнүн Орусиядагы элчилигинен кабарлашкандай шектүү кармалды. 41 жаштагы кыргыз жараны автосервисте эмгектенип келген. 16 январда автосервистин кызматкери менен кардардын ортосунда чыр чыгып, анын жүрүшүндө кардар тарабынан ок атылган. Мекендешибиз жаагынын оң тарабынан травматикалык тапанчадан жаракат алган. Шектүү милиция кызматкерлери тарабынан издөөгө алынып, ага бейбаштык беренеси боюнча кылмыш иши козголуп, учурда ал кармалды деп айтылат маалыматта. Бишкекте жогуштуу илдеттен улам дагы 3 мектеп онлайн окууга өттү. Бул тууралуу мэриядан билдиришти. Маалыматка караганда окуучулардан коронавирус аныкталып калган. Номер 17, 30 жана 32 мектептер 14 күнгө карантинге жабылды. Окуучулар болсо онлайнда окуп жатышат. Эске салсак, буга чейин Кыргызстан боюнча жалпысынан 26 мектеп аралыктан окууга өткөрүлгөн. Анын ичинде 16сы Бишкекте, 10 Чүй облусунда болчу. Эми Бишкекте онлайнга өткөн 19 мектеп болду. Чүй облусунда COVID-19 каршы чаралар күчөтүлүп жатат. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министрлигинин Чүй облусундагы координатору билдирди. Анын айтымында кафе менен ресторандарда бир эле учурда 50дөн ашык адам чогулбашы керек. Чектөөлөр буга чейин эле бар болчу, бирок аны эч ким сактаган жок. Мындан ары санитардык эпидемиологиялык көзөмөл органы менен биргеликте милиция кызматкерлери тезден рейд жүргүзүп турушат деди. Эреже бузгандарга айып салынат. Ошондой эле ордунун жайылышынан улам Жайыл районундагы акимияты дагы карантинге жабылгандыгын кошумчалады. Акыркы сутка ичинде Чүй облусунда 141 адамдан илдет табылды.